Мына ушундай сонун жаркыраган күндө дагы биздин жаркыраган конокторубуз келип отурат. Деги эле бүгүнкү майрамды утурлай биз дагы кандай десем баягы күлкүбүз тыйылбай, деме жүзүбүздөн жылмаюубуз кетпей, өзгөчө сонун көңүлүбүздө дагы шаттык болуп турат. Келген конокторубуз менен тааныштырайын. Сиздерге дагы өзгөчө сонун кандай десем жаңылыгы менен келип отурат. Бүгүнкү биздин конокторубуз Куттуу студиябыздын ушундай ажарлуу коноктору дейинчи, Ажарбү Райымкова эжекебиз Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук социалдык гуманитардык факультетинин жогорку мектептин педагогикасы кафедрасынын профессору, педагогика илимдеринин доктору, Орусиянын табигый илимдер академиясынын академиги. Анара Камалова эжекебиз Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз Европа факультетинин деканы, экономика илимдеринин кандидаты, профессор. Кош келипсиздер, майрамыңыздар менен. Рахмат, өзүңөрдүкү менен. Бүгүнкү майрамды мына ушундай сонун таң менен баштап отурабыз. Келиңиздер, эми жалпы эле кыргыз эли менен учурашып алалы, саламдашып, амандашып, Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин Кыргызстандын айымдарын, эже сиңдилерди, коллегаларды бүгүнкү 8 март улуу майрам менен куттуктайм. Аларга ден соолук, иштерине ийгилик, үй бүлөлүк бакыт болсун деп кабыл айтам. Эми бүгүнкү келип келген жаркыраган 8 март майрамында биздин айымдарды, коллегаларды, апаларыбызды, кыздарыбызды куттуктайбыз. Ушу жакшылык үзүлбөй келе берсин ар бир үйгө. Жакшы. Мынакей атыңызга, зетиңиз жана ушундай жарашкан бир бүгүнкү ажарлуу таң деп калдык. Мына ушул ажарлуу таңда Ажарбү эжекебиздин келип отурганы кандай сонун, Анан жакында эле сизде бир сонун өзгөчө жаңылык болду. Келиңиз, ошол жаңылыкты жалпы жумурай журтка өзүңүздүн оозуңуздан угуп бөлүшөлүчү. Мен жакында эле 2-4 күнгө чейин мартта эл аралык форумга катышып келдим. Ал форумда ар бир өлкөдөн өкүлдөрү барып катышып, анан негизинен ал форум Путин бул жылды насаатчылар жана педагогдор жылы деп жарыялаптыр. Ошого байланыштуу анан дагы улуу окумуштуу Константин Дмитриевич Ушинскийдин 200 жылдыгына катышып келдим ошол форумда. Ал форумда өзүнчө доклад окулуп, анан азыркы билим берүү аймагындагы жана санариптештирүү проблемасы. Менин докладым болсо жанагы пленарный конференциясында окулду, анан ар кайсы өлкөсүнөн, МГУдан, Санкт-Петербургтан, алдыңкы педагогикалык университеттин өкүлдөрү келип, профессорлору келип, анан биз ошо билим берүүнү санариптештирүү проблемасын талкууладык биздин секцияда, биздин эмеде. Анан мен өзүм болсо дидактика, анан санариптештирүү жана болочок мугалимдерди даярдоо проблемалары, алардын компетенцияларын кантип калыптандыруу керек деген темада эме кылдым. Андан кийин аябай жакшы мындай диалог болду ошол окумуштуулар менен. Ой бөлүштүк. Анан азыр эң кызыктуу эме болуп атпайбы? Онлайн окутуу жана веб-квест, ошо жаңы түшүнүктөр менен алек болуп, бири-бирибиз менен пикир алмаштык. Андан сырткары жана билесиңер, Константин Дмитриевич Ушинский бул улуу педагог, кыйын насаатчы, анан аны даже ошо чыгып сүйлөп аткандар айтып атышты. Өткөн мезгилден, азыркы мезгилден, келечек мезгилден педагог катары канча жакшы тарбиялык ойлорду калтырды. Ошонун эмесине да катыштык. Сизге суроомду бере кетейин. Ошо сиздердин факультети чет мамлекеттерде КЭФ деген бренд менен таанымал. Ушул атактуу факультет тууралуу айта кетсеңиз өзүңүздүн. Биздин Кыргыз Европа факультети университеттеги алдыңкы факультеттер болуп эсептелет. Бул факультетибиз 1995 жылы Темпус программасы боюнча ачылган. Биринчи жолу Кыргызстанда баллон системасы боюнча иштеген факультет болуп эсептелет. Анан бизде башка, мисалы үчүн, биз 2 багытта даярдайбыз студенттерди 2 программа менен. Биринчи багыт бул экономика жана башкаруу,
экинчиси бизнести башкаруу. Анан эконофактан деле кандай артыкчылыгы бар деген суроо жаралып калышы мүмкүн. Биз бул жерде өзүнүн ошол кесиптик сабактарын абдан жогорку деңгээлде берүү менен ушул эле учурда чет тилдерин абдан терең окутабыз. Чет тилдин сабактары бизде мына чет тил факультеттериндей саат көп коюлат. Анан ар бир мисалы үчүн эконофакта бир эле чет тилин окушса, бизде биринчи тил жана экинчи тил деп эки тилде окутулат. Андан башкасы азыркы заманда заманбап кесипте даярдалган студенттерге эмне керек? Биринчи өзүнүн кесибин жакшы билиш керек, экинчиси тил билиш керек, үчүнчүсү компьютерди жакшы өздөштүрүш керек. Ошон үчүн бизде компьютерный технологияга да аябай көп сааттар бөлүнүп, биз ушул заманбап азыркы эмгек рыногуна керектүү адистерди даярдап жатабыз. Ошон үчүн биз ошо кефти азыркы бир эле Кыргызстандын эмгек рыногундагы адистерди эмес, чет мамлекетте дагы адистерди даярдап атабыз. Себеби алар биринчи тилин экинчи курста эркин сүйлөп калышат. Экинчи тилин дагы мисалы үчүн 4 тил, чет тилдерден 4 тил берилет. Англис тили, француз тили, немис тили жана испан тили. Ошол мисалы үчүн француз тили биринчи тил болсо, экинчи тили англис тили болушу мүмкүн, же немис тили ушундай болуп эки тилде окутулуп, азыркы заманбап бүгүнкү күнгө керектүү кесиптерди чыгарган үчүн КЕФ ошону менен өзүнө бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн башка жерлеринде дагы өзүн КЕФ деп 3 тамга менен бренд түзүп алган. Атактуулугу да мына ошол жакта жаткан турбайбы? Мен Ажар Бөчкөмө ушундай бир суроо бергим келип атат. Деги эле бүгүнкү күндө мисалы кесипкөйлүккө, тарбиялоодо, баягы инновациялык дейбизби? Деги эле ушул кесипкөй адамдарды, инсандарды тарбиялоодо эмне тоскоолдуктар бар, эмне көйгөйлөр бар? Эми биз ошо Орусияда дагы айтып чыктык. Анткени Арабаев университетинин ректору дагы барды, ошол киши эме кылды да, педагогикалык кадрга президентибиз аябай көңүл буруп атат. Аябай айлыктары көбөйдү. Өзгөчө башталгыч мектептин мугалимдери. Билесиңерби, бизге эгерде биз эки эле группа даярдасак, колледжге 21 группа өттү. 21 группанын студенттери 25тен эсептесеңер, ушунча кызыгуу артырып. Анан мен ойлойм, сөзсүз аларды даярдап атканда мына азыркы проблеманы айкалыштырып, жана саналештирүү проблемасын да чечип, алардын компетенцияларын азыркы заманбап технология менен тыгыз байланышта калыптандырып, анан мен ойлойм, бул өзүнчө эле биздин азыркы доордо бир чоң жаңылык болду деп ойлойм. Анткени мугалим кандай болсо, келечегибиз ошондой болот. Мугалим кандай тарбияланып, кандай толук компетенцияларга, кесиптик компетенцияларга ээ болсо, кийинки муундагы ошондой кыйын болуп чыга келиш керек. Мен аябай суктандым. Орусияда да ошо проблеманы кескин толук коюшуп, Москвада атайын бир билим берүүчү окуу жайга барып карасак эле, өздөрүнүн кесибин сүйгөн педагогдор иштешет экен. Ушунча берилип, ушунча күн түн ошо проблемаларын чечип, анан мен ойлойм, биздин да педагогдор ошондой уранда, ошондой багытта иштеп атат. Азыркы заман менен тыгыз байланышта, талаптар менен. Айтканыңызда калет жок. Анар эжеме өзүнүн суроомду бергим келип турат. Былтыркы Новотел мейманканасында өткөн вакансиялар жармакесинде КЕФ бул улуттук университеттин аралчасы деп баа беришти. Ушул мунун сыры эмнеде? Бунун сыры биздин биринчи мен ойлойм, бул биздин академиялык чынчылдыгыбызда, тазалыгыбызда жана биз ушул коррупцияга жол бербегенибизде. Ушул башынан баштап бизде экзамендер мисалы үчүн жазуу жүзүндө болуп, бизге анонимдүү түрдө гана тиет колубузга. Модулдук работалардагы иштер экзамендик. Биз ошол ишке гана баа беребиз. Кимдин иши ал биз неме кылбайбыз, ошо жакшы жазса, жакшы баала беришет. Ушундай чынчылдык менен азыркы учурга чейин өзүбүздүн биринчи немебиз ушул болуш керек. Экинчиси,
бул биз студенттер менен өзүбүз бир мындай өзүбүз менен теңдей көрүп, ошолор менен акылдашып, алардын оюн кошо бөлүшүп, алардын ойлору менен биз эсептешебиз. Алар мисалы үчүн биздин мугалимдерди өзүнчө анонимдүү анкет түзүшүп сурамжылашат. Ошонун негизинде бизге кайсы мугалим жакшы, кандай берип атат, эмне деп бизге берет жыйынтыгын. Ошол жыйынтык боюнча биз ар бир мугалим менен иш кылабыз. Алардын оюн биз дайым биз өзүбүз көңүлүбүзгө алабыз да. Андан кийинки биздин немебиз бул чет тилдерин жакшы билгендери балдардын. Азыркы учурда чет тилдерин билген үчүн бул балдар биз өзүбүздүн өнөктөш аябай көп чет мамлекеттен биздин өнөктөштөрүбүз бар. Ошолор менен азыркы учурда кош диплом алганга чейин Франциянын вуздары менен жетиштик. Ошон үчүн булардын кандайдыр бир мотивациясы бар бизде окууга карата. Андан кийин мен ойлойм, бул биздин мугалимдердин жогорку деңгээли. Мисалы үчүн экономисттер жогорку деңгээлде берет. Анан мына тилди дагы жогорку деңгээлде биз жанагындай сертификациясы бар гана мугалимдерди алып тандоо жолу менен алабыз. Ошону менен биз ошондой брендке жеттик деп, ошондой улуттук университетте бир аралча дегенге аябай сыймыктанып өзүбүз дагы кабыл алдык. Демек, ошол баягы жеке гана улуттук университет эмес, ошол дүйнө жүзүндөгү бир белгилүү аралчага айландыңыздар деп. Айтканыңар келсин, рахмат. Ошол билимге болгон ынтызарлык, билимге болгон ошолундай бир түз көз караш болгондугу үчүн мына ушундай ийгиликтерди жаратып жатасыздар да. Туура. Бул мисалы эгерде ал жерде билимге болгон мындай бир кандай десем, кичине салкыныраак көз караш болсо, анда мынчалык ийгиликтер жаралбайт. Биз дагы бир айта кетчү нерсе, бизде мына илим жана билим министрлиги жагынан дайыма ушул өздөрүнчө дагы сурамжылоо жүргүзүп турушат студенттерди анонимдүү түрдө, ушу коррупция барбы, жокпу депчи. Ошол жерде эң жогорку көрсөткүч биздики. Мен муну мактануу менен айта алам. Кут болсун дейли. Ажырбечке айтсаңыз, азыркы учурда ушул педагогикалык кадрларды даярдап айтып калбадыңызбы? Студенттер аябай келип жатат, кызыгуулар артып жатат деп. Анан чынында бардыгы эле мисалы мугалим болуп чыгышы мүмкүн, бирок чынында устат болуу, ошол педагогикалык мыкты кадр болуу бул ар биринин эле колунан келе бербейт да. Анан ушундай педагогикалык мыкты кадрларды даярдоодо эмнелерге көбүрөөк көңүл бөлүш керек? Эми педагогикалык мыкты кадрларды даярдоодо аларды окуткан мугалим педагогикалык чеберчиликке ээ болуш керек. Ал мугалимде ушу педагогикалык чеберчиликтин компоненттери болуш керек. Гуманисттик багыт, кесиптик билим берүү жана педтехника, педагогикалык жөндөмдүүлүк өсүп өнүксө, илгери Петровский деген психолог айтып кеткен. Мына адам аркылуу гана өнүгөт. Аны карап, анын жакшы сапаттарына суктанып, анан мен ойлойм, биздин улуттук университетте аябай ошондой бийик деңгээлдеги кадрлар бар. Билесиңер, биздин улуттук университет жакында эле жана 5 алдыңкы окуу жайларга кирди. Төлөбек Абылович да азыр аябай чоң стратегиялык бир иштерди аткарып, жаңы эле ошо илимий жолун бекемдеп дагы институттарды улантып, көчө эле бекеди институттардын немеси, ошо статусун бийиктетип, анан мен өкмөт дагы бизге эме берди. Мисалы, мен доктор наук 2700 алам. Акылбек Жапаров берди аны январда токтом менен. Жогорку жак. Анан ошол эле февраль айында биздин ректор тиги финанс каражатын карап, ошону эле дагы кошту. Менин чечим менен. Ошон үчүн жакшы кадрлар болуш үчүн илим жагы өсүш керек. Жанагы информатика, санариптештирүү көп проблемалар чечилип келүүдө да биздин университетте. Астыда келечегибиз бар деп ойлойбуз да. Буйруса, келечек баягы мыкты педагогикалык кадрлардын, деги эле ушул кайсыл тармак болбосун кесипкөй инсандардын колунда да. Негизи эле ошол алдыда айта кетпедиңизби?
ошо студенттерибиз чет тилдерин аябай чоң басым кылат депчи. Анан негизи эле ошо Европа мамлекеттери менен кызматташтык мамилелери канчалык деңгээлде? Францияга болгон иш сапарыңыздан ошо негизги максаты эмнеде болду? Биздин ошол башынан эле мына Европа, Кыргыз Европа факультети деп эле айтып турбайбы. Ошон үчүн бул Европа мамлекеттеринин жогорку окуу жайлары менен тыгыз кызматташып иштеп келдик. Мисалы үчүн Франциянын Гренобль университети менен 15 жылдай иштешип, азыр Франциянын Пуатье университети менен иштешип атабыз. Андан сырткары Улуу Британиядын университеттери менен иштешебиз. Өзү башынан эле Словениянын, Италиянын жана башка мамлекеттердин көрүнүктүү университеттери менен тыгыз байланышта иштеп келебиз. Биз эми азыркы учурда ошол баарын биринчи баштаганда жөнүндө барып келип, же болбосо бир конференция өткөзүп, ушундай деңгээлде иштеп аттык эле. Акыркы жылдары ушул Франциянын Пуатье деген университети менен кош диплом берүүгө чейин жеттик. Бул бакалавр программасы боюнча кош диплом берүү өтө кыйынчылык менен жүргүзүлөт. Себеби бул жерде бизде 2 жыл бу жерде окушат дагы, 2 жыл Францияда окуп, анда бизде офлайн, аларда офлайн, бизде онлайн окушат. Жана Франциянын жана Кыргызстандын дипломдорун алышат, кош диплом. Бир эле учурда. Ошол суроолор боюнча мен иш сапарына барып келдим Пуатье шаарына. Азыркы учурда ушул Пуатье университетинде биздин 9 студентибиз окуйт. Ошолор окууларын улантып жатышат. Анан ошолордон кабар алып, андан башка бир жумалык бизде окутуу болду. Ошол француз системасынын окутуу системаларын көрүп келдик. Өзү негизи эле биздин жанагы окуу пландарыбыз ушул батыш өлкөлөрүнүн окуу жайларынын окуу пландары менен айкалышкан. Ошон үчүн мисалы үчүн биздин баа коюу системасынан баштап окутуу системасына чейин ушул Франция өлкөсүнүн шартына ылайык, андан сырткары Кыргызстандын стандартына ылайык кылып айкалышып түзүлөт дагы. Экинчи курстан биздин балдар барганда аяка окууга биздин койгон бааларды алар тааныйт. Сөз жок, тааныйт дагы. Ошону менен биздин балдар оңой окуп кетишет. Ошонусу менен ошол суроолор боюнча барып, көп суроолорду чечип келдик. Эң сонун. Мына ушул бүгүнкү сонун күн деп калдык, сонун майрам деп калдык. Келиңиздер эми сиздерден жалпы ушул аял затына болгон бир сонун куттуктоолорубуз. Мен жалпы Кыргызстандын айымдарына бүгүн силер үйдүн кутун сактоочу периштелер, силер жанагы ушул коомдун тынчтыгын сактаган канчасыңар деп айтмакчымын. Анан дагы бүт биздин акындар силердин сулууңарды, акылдуулуңарды даналап өр чыгара берсин. Анан ошол таасир, акындардын таасиринин негизинде мындай ысаптарды сиздерге арнап койгонго уруксат этиңиздер. Силер бар, ар бир үйдө майрам бар, күн болуп күлүп жанган айымдар, кучагыңарда мээрим толо жайнагандар. Силер бар, бул жашоонун бакубаттуулугун сактоочу периштелер. Каалаган Кудайдан берилген сенин максатыңар аткарыла берсин. Айтканыңыз келсин деп, кандай гана сонун керемет саптар менен болду келиңиз. Урматтуу асыл заттар, аял заттары, бүгүн мына жаркыраган жаздын күнүндө майрамыңыз болуп отурат. Баарыңар силерге мен чоң ушул дүйнөдөгү эң чоң бакытты каалайм. Дайыма эл журт тынч болсун. Ушул аял заты эненин тилеги дайым жакшынакай ылык. Биз энелер өзүбүзгө эмнени тилесек, ушул жумурай журтка ошондой тилекти тилейм. Биздин ушул майрамыбыз, жаз күнүндө келип жаткан майрамыбыз баарыбыз үчүн жарыктыкты, жакшылыкты, токчулукту, молчулукту алып келсин.
Айтканыңыз келсин. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын ушундай майрам күнү келип, куттуктоо айтып, өзүңүздөрдүн жасап жаткан иштериңиздер тууралуу бөлүшкөнүңүздөргө сиздерге дагы бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Дайыма жаз күнүндө жайнап, ушундай жаркырап жайнап жүрө бериңиздер. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо мына 2 сааттык ушундай сонун майрамдык чыгарылышыбызды дагы баягы жыйынтыктап отурабыз, 2 саат алкаганда өтө сонун эфир болду. Мына биздин мыкты эжекелерибиз келип өзүнүн жашоодогу кеңештерин, студенттерге болгон билимин деңгээлин айта кетти. Бизге келген конокторду дагы бир тааныштырып өтөйүн. Ажарбек Райымкулова Жусуп Аласан атындагы Кыргыз улуттук социалдык гуманитардык факультетинин жогорку мектептин педагогикасы кафедрасынын профессору, педагогика илимдеринин доктору, Орусиянын табигый илимдер академиясынын академиги жана ошондой эле Анара Камалова Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз Европа факультетинин деканы, экономика илимдеринин кандидаты, профессор эжекелерибиз болду.